Dünya жүзүндө жашашыңыз өтө оңой. Арам жебесеңиз, урулук кылбасаңыз, жамандык кылбасаңыз, душмандык кылбасаңыз, намазыңызды 5 убакыт окусаңыз, лукмаңыз таза болсо, закатыңызды берсеңиз, ушул амалдарыңызды кылсак эле, жашоо мындай карасаңыз өтө жеңил да. Биз өзүбүз кылган ошибкалар мөмө болуп, алма болуп бышып, алма бышып турганда, эми жатайын деп аткан учурубузда алма баягы өзүбүз кылган күнөө кылып өстүрүп койгон алманын дарагынын бышкан мөмөсү башыбызга түшөт. Ошол эле бизге негизи бөлмөсө эле түшүп атат. Дарак жалпысынан онап түшкөн жок. Ошондой экен бул кичинекей сыноолор бардыгы өттү. Буга чейин тарых карасаңыз, историяны окусаңыз, миңдеген сизден көрө оорураак сыноодогу адамдар өтүп кеткен. Демек сиз дагы өтө аласыз. Аллах сиз көтөрө албай турган жүктү бербейт экен. Ошондой экен, көтөрө турган жүк экен, сабыр кылыш керек, чыдаш керек, өтүш керек. Негизи арам маселесинде бул дүйнөдө көбүрөөк алып койсоңуз, акыретте көбүрөөк бересиз. Азыраак алсаңыз, азыраак бересиз. Бирок бул дүйнөдө алдырсаңыз, берсеңиз, акыретте аласыз. Бул дүйнөдө алып койгон болсоңуз, акыретте беришиңизге туура келет. Ошондуктан, урматтуу мекенешим, бул дүйнө бериш дүйнөсү, берип калышыбыз керек. Акыретке эгип калышыбыз керек.